Баткендеги чек араны тосуу иштери аскерлерге болгон камкордук. Социалдык тармактын колдонуучусу Азамат Абсатаров Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында аскерлердин абалы жана аларга болгон камкордук жөнүндө видео менен бөлүштү. Анын айтымында аскерлер чарчуу эмне экендигин билбей иштеп жатышат. Зым тартуу иштерин көрөлү деп жөнөкөй эле жерге келсек колдонулган октор жайнап жатат. Ачык айтканда бул жерлерде бир эмес, бир нече ирет согуш эле болду. Эми көрүп ыйлагың келет, себеби учурда Кыргызстан тынчтык жолу менен чек арасын тосуп жатат. Тосууга кетип жаткан зымдардын сапаты жогору. Бул жерде иш жүргүзүп жаткан күч түзүмдөрүнүн аскерлери 7 дубанын жарандары экен. Алар биримдикте иш алып барууда. Эс алып алайын деген сөзү эмес, көздөрүндө чарчоонун өзү жок. Себеби булар өлкөбүз үчүн тарыхыбыздагы эң маанилүү иштерди жасап жатышат деп белгиледи Абсаттаров. Ошондой эле кыргыздар жакшылык кылаганга шашыла тургандыгын айтып, чек арага зым тартып жаткан аскерлерге түшкү тамагын уюштурууну каалаган жарандардын агымы көп экенин белгиледи. Салам алейкум, кандайсыздар? Биз бүгүн атайын Баткенге келип, Кыргыз-тажик чек арасында зым тартуу иштерин көрөлү деп келсек, жөнөкөй эле бир жерге келип эле отуруп бере сүйлөп коеюн десем, мондай ок иштетилген октор да. Кадимгидей. Дал ушул жерлерде жайнап жатат. Бир эмес, бир нече жолу ок атышуу, конфликттер, мындайча айтканда согуш эле болду да ачык эле. А бүгүн мына Кыргызстан өзүнчө мындай көрүп ыйлагың келет, өзүнчө өлкө катары толук эгемендүү, толук тынчтыкка буйруса кадам таштап, ушундай сонун кылып чек арабызды тосуп атат. Мына эле жерде Тажикстандын чек арасы, Тажикстан бул жак Баткен, Кыргызстан. Мен азыр айтайын деген башка. Бул тосуп аткан зым торлорубуз аябай сапаттуу, көңүл буруп тосуп атышпыз. Кармасаң колуң кесип кетейин дейт да. Өлкө катары ушинтип иштегенибиз аябай кубантып атат. Мынаны караңыздар. Нар жактан бери келген зым. Аскерлерге жана токтобой деген жеңебиз түштөнүүгө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бетке атайын Бишкектен ырчыларды алып келип, койлорду союп, аштам деп келиптирем. Баткендин келини да милдетин аткарып коеюн деп. Ошол жерде аскерлерди көрүп, мен чындап кубандым, бир жагы, бир чети ыйлагым келди да. Сурасак 7 дубандан Чүй, Ысык көл, Нарын, Жалал-Абад, Баткен, Ош бардык жактан келген балдар. Бир эле чек арачылар эмес, Миноборонанын балдары, МЧСте служба кылып аткандар, МВДнын ички аскерлери бардыгы чогуу биримдикте ынтымакта чек арабызды ушундай сонун кылып тосуп атышат. Тошкондо дагы обед 1 саат убакыт берилет экен. Обедти кылып эле балдардын эс алып алайын деген эмес, чарчоо көзүнөн көрбөйсүң де. Чындапчы чарчоо жок балдарда. Дем, күч. Себеби булар өлкөбүз үчүн тарыхыбыздагы эң маанилүү иштерди жасап атышат. Мени кубантканы түштөнүүгө обед берем деген адамдар очерет экени. Бүгүн биз ошол Токтобой Орголчо деген жеңебиз 300 аскерге түштөнүү берди. Ана айтайын дегеним, кыргыздар жакшылыкка катуу шашылат экен. Очерет дейт, кезек күткөн ошончо дейт. Мына болгондо дагы сапаттуу кылып тосуп атышат. Эптемей эмес. Азыр бул бүткөндөн кийин токто коюлат окшойт. Жана бир аскер айтты, бүткөндөн кийин негизги жери үстүнөн ток тартылат дейт. Мына биз мына өлкө катары эң сонун ишти жасап жатабыз. Өткөндө президентибиз Садыр Нуркожоев парламентке келгенде жогорку кеңеште сүйлөдү го. Геосаясий абалды көрүп атасыңар, кагылышууларды көрүп атасыңар.
бардык жерде көпчүлүк жерде чыңалуу, бирок Борбор Азиядагы тынчтыкты Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек араны чечип сактап калганга себепчи болдуңуздар деп жогорку кеңеште сүйлөдү го. Чындап президент Садыр Нуркожоевичтин, генерал Камчыбек Ташиевдин бул жерде эрктүүлүгү болду. Анча сын пикир, эми өйдө төмөн сөздөр сөзсүз айтылат. Анткени бир огород эмеспиз, бир өлкөнүн чек арасы чечилип атат. Буюрса мына жакшылыкка болсун. Сонун анан местный адамдардын көз карашы кандай деп сурасам, алар дагы дейт, келип тамактарын кылып берип, сүйүнүп, кубанып, анткени тынчтык. Бул жерде жана башында көрсөттүм го, ок атылган. Бүгүн мына буюрса түбөлүк тынчтык болсун. Өзүңдүн мамлекетиң мындан бул жагы Кыргызстан деп кенен кесип жүрөсүң. Кыргызстан бул иштерди салым кошкон бардык адамдарга терең ыраазычылык, ошонун ичинде жогорку кеңеш, бул акыркы чакырылыштагы жогорку кеңешти ким эмне дебесин, алар дагы өзүнүн саясий эркин көрсөтүп, ратификация иштеринде өзүнүн эркин көрсөтө алды. Мына өлкө катары абдан жакшы. Эки дос деп коебуз, аларга да ыраазычылык, негизги элибизге мына чек араны тартып аткан чек арачыларыбызга терең ыраазычылык. Дайым тынчтык болсун. Мына сапатын көрдүңүздөр, эптеме эмес эми. Өтө албайт бу жерден адамчы. Өтсө дагы жазасын алат дегендей. Бирок эң сонун мамлекет катары кубанып турабыз. Эми келсең бул жерде башкача экен да. Сезимдер башкача. Аскерлерибизге рахмат. Буга чейин курал менен коргоду эле эми. Дайым жакшылыктар болсун, аманчылык болсун. Биз да кеттик эми. Биз өзүбүз Баткендин кадам жайынан болобуз. Чоорайлы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.